Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah thumma ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Keyinki so'rovlarni ulantsak, algachkı so'rovlardan men namoz o'qiyman, biroq murun uyrenip kalgan adatım bar bolчу. Nasvay çegem. Taştay alбай atam. Көп hareket kıldım, okugan namazım kabul bolобу? Жооп берип коесузбу? Алдын ала рахмат, Алла разы болсун. Бул маселе боюнча мындай. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам муну салыштыруу иретинде айтабыз. Пайгамбар убагында насвай болбогондуктан. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мечитке жамаат менен намаз окууну бизге эмне кылган? Кызыктырган. Kimde kim cemaat менен намаз окуса, bir rivayatта 25, bir rivayatта 27 есе сооп алат деген. Мына ошол хадистердин негизинде жамаат менен намаз окуу Ханафи мазхабы боюнча эмне? Бекемделген сүннөт бул. Бекемделген сүннөт, жөнөкөй сүннөт эмес, бекемделген. Ошол бекемделген сүннөттүгүнө карабастан кокус кимде ким пияз же сарымсак жеп алган болсо, мечитке жолобосун дейт. Эмне үчүн? Анткени жанындагы адамдарды жана бул окуп аткан аяттар окуйбуз да биз намазга турганда. Алхамдулиллахи роббил аламин аррахманир рахим депчи мисалы. Ошентип окуп атканда периштелер тыңшоо үчүн эмне кылат? Оозубузга жакын келет. Ошо периштелер дагы эмне болуп калбасын деген, жийиркенип калбасын деп. Мына ошондуктан пияз менен сарымсак жегендерди мечитке келбесин деп тыюу салынганын себеби жагымсыз жыт чыккан себебинен. Ошол сыяктуу бул насвай чеккен адамдардын да оозуна эмне болот? Жагымсыз жыт чыгат. Мына насвай сатылган жерлерге барсаңыздар болот. Муну келип чыгышы, жасалып чыгышын карасаңыздар да болот. Өтө бир зыяндуу абалда жасалып чыгат. Мына ушулардын баардыгы эмне кылыш керек? Адам өзүн өзү сыйласа, эртеңки күнү сиздин кызыңыз бар, карындаш эжелериңиз бар, турмушка чыга турган болсо, оозуна балтактатып, насвай атып алган күйөө балдарга, жестелерге эмне кылбайбыз? Эжебизди же карындашыбыз же кыздарыбызды бергибиз келбейт. Мына ошондуктан ар бир эркек өзүн өзү сыйласа, ошо насвай аттууну тамеки, чылым деп коебуз го. Чекпейм деп эле дароо ташташ керек. Себеби дегенде адамдарды жана өмүр бою жашап аткан колуктумду жийиркентип албайын деп. Бирок намаз өтө берет. Намазга эч кандай тиешеси жок, болгону макру абалда. Эмне үчүн? Оозунан жагымсыз жыт чыгып тургандыктан. Ошон үчүн дайыма пасталап, щоткалап, тазалап, апа-пакай кылып тишиңизди жууп турушуңуз керек болот. Кийинки суроо, квас ичсе болобу? Ооба, квас боло берет, беймарал. Мас кылуучу нерсе болбогондуктан. Кийинки суроо, биздин кошунабыз тынбай эле кредит алып иштетет. Кредит алган адамдын үйүнөн чай ичкени болбойт дешет. Кошунабыз кээде биз бизге сүт, майда чүйдө берип турат. Ошол берген нерселерин жесек бизге күнөө жазылабы? Эми мындай да, эң негизгиси мусулманбы? Бирөөнүн акысын тартып алган жокпу негизинен. Биз үйүнө чакырган болсо, унчукпай барып берген чайын, берген тамагын унчукпай жеп ичип кете беребиз. Кылган амал үчүн ал өзү жооп берет. Мисалы, нан адал. Айталы бир нан адал. Анан bir adam barıp nan navayxana деп коебуз го. Нан жабылган жерде муну уурдап алып келсе, ошол нан ээсине арам болот. Жана уурдап келген адамга арам болот. Бирок бизге коюп койду, биз унчукпай жеп алдык мисалы. Нан өзү арам эмес. Ошо нанды уурдап келген амалы эмне болот? Арам болот. Кылган иши арам болот. Ошол сыяктуу биз жанагы киши сизге чай берип атабы, мындай кошуналык бир милдетин кылайын деп сизге жакшылык кылып атабы? Эгер муктаж болсоңуз, пайдалана бересиз. Эгер муктаж болбосоңуз, анда сиз алып башка бир өтө муктаж адамдарга садака кылып берип жибергениңиз жакшыраак болот. Анан эми кошуна болгондон кийин алыскы туугандан жакын кошуна артык дегендей, үйгө келгенде айтат, келин алат, кыз чыгарат, унчукпай барып чайын ичип, чайлашып, сыйын көрүп кетип кете беребиз. Эгер бул жерде ушундай болсо болбойт дей турган болсок, кайсы гана базарга барбаңыз, жок эле дегенде 50%, 40% элдин көбү эмне болот? Кредит менен алгы берги кылып эмне кылып атат? Соода тиричилигин кылып атат. Мына таксисттерден деле чыгып калат арасында. Ичип аткан чайларыбыз жана башка толтура.
ушулардын баардыгы анда болбойт дегенге туура келип калат. Ошон үчүн ад-дарурату тубихул махдурат деген эреже бар. Зарылчылык тыюу салынган нерсени уруксат кылат деп. Колдон келсе өзүңүз албаңыз кредитти, бирөөгө да кредит бербеңиз. Жана кошуналык милдет мамилеңизди уланта бериңиз. Пайгамбар хадисте айткандай, кошунаң жөөт болсо дагы эмне кылгын, сыйлагын деген. Айтат го, Жабраил алейхисалам мага осият кыла берди, жакында мага мураскер кылып калтырып койбосо болду деп корктум дейт го. Ошон үчүн кошунаны сөзсүз түрдө сыйлашыбыз керек, сый болушубуз керек. Кийинки суроо, текебер бой көтөрүү жөнүндө баяндап бериңизчи. Алла Таала бул боюнча Куранда мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вала тамши фил арди мараха. Жер бетинде мурдуңду асмандатып кекирейип муну баспачы деген аят бар. Дагы бир аят бар, пайгамбарыбызга түздөн түз мактоо, даңазолоо иретинде сен мыкты абалда даават кылдың деген мааниде, жумшактык менен элди тарттың деген мааниде аятты түшүргөн. Ал аят кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ey Muhammed, эгерде сен сөзүңдө, мамилеңде, жана сүйлөгөн сөзүңдө жана мамилеңде копол жана орой болгонуңда, ланфатту мин хавлик, айланаңдагы жайнап турган жоро жолдошторуң жана мусулман бир туугандарың бардыгы сенден качып кетмек дейт. Ушулардын бардыгын жумшактык менен, сылыктык менен тартып алың дейт. Текеберчиликтин тескерисинде болот жумшактык, кичпейилдүүлүк. Кичпейилдүүлүктүн тескериси кайсы болот? Текеберчилик. Эми муну хадис менен аныктама бере турган болсок, хадис менен. Текеберлик деген боюнча пайгамбар Мухаммад алейхисаламга келет, сахих хадис бул. Бекем хадис, такталган хадис. Пайгамбарыбызга бирөө келип сурайт: адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, жакшынакай жарашыктуу кийинип жүргөндү жакшы көрөт эмеспи? Ушул текеберчиликке жатып калбайбы? Карабайсыздарбы, адамдар ушунчалык баягы илим, билим, терең шариаттын адал арамын изилдебесек, ушунчалык көр такыбалыкка да кирип кетишибиз мүмкүн. Мына ошол үлгү иретинде ушул хадис келген. Ошентип пайгамбарыбыз сурайт: адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, жакшы кийим кийгенди жакшы көрөт. Ушу бой көтөргөндүккө жатып калбайбы десе, пайгамбарыбыз эмне деп жооп берет? Ал кибр, мына текеберчилик деген эмне десе, текеберчилик деген батарул хакки ва гомтун наси. Акыйкатты жокко чыгарып, төгүнгө чыгарып, адамдарды басынтып сүйлөө. Демек, кимде ким акыйкатты мойнуна албайт. Бирөө айтты да, сиз монда кемчилигиңиз бар экен, аласана бир акча аласыз, кайра эч качан кайра сурамайынча бербейсиз дейт. Чындап эле ошондой адатыңыз бар. Бирөөдөн акча аласыз, 1000 сомбу, 10 000 сомбу. Эси өзү келип сизден сурамайынча эч качан бербейсиз. Ошондой адатыңыз бар. Анан бирөө суроо берди. Аласа бересе кылып жүргөн кишилериңизден. Ага, жоса ини, жолбоса аксакал, сиз ушул бир адатыңыз бар экен. Шартыңыз болуп туруп деле, мисалы кээде шарт болбой калат, туура акча сурайсыз. Бирок ошону кайтарып бергенге шартыңыз болуп туруп деле, акча берген адам сурамайынча жүрө берген адатыңыз бар десе, эмнени айтып атасың деп чычалап, кызаңдап, тополоң тозукка түшкөн кереги жок да. Анан экинчиси, дайыма сөз сүйлөсөңүз деле ар кимди критикалап, кемсинтип, басмырлап, тийишип, аны басынтып мындайча. Ошентип сүйлөгөн адам бул эмне экен? Билиш керек. Демек, менин жүрөгүмдө текеберчилик бар экен. Анткени адамдарды басынтып сүйлөп, мен рахат алып баштадым деп. Ошондон Кудай сактасын. Адамдардын көңүлүн көтөрүп рахат алышыбыз керек. Көңүлүн чүрөө эмес. Ошон үчүн Канчоро менен Гүлчоро дегендер болгон го тарых адабий китептерибизде. Ошого энеси айтат го: атаң көр ушундай акмак чыгарың билгенде төрөгөндө эле мен сени басып эле өлтүрүп коймок экем деп. Анан эми эне баягы мүнөзү мындай болсун, тигиндей болсун дей албайт экен деп. Анысыңары кээ бир төрөлгөндө эле таягы менен кошо төрөлгөндөр бар. Ар кимди көзөлөп, чукулап турбаса, курсагы тойбойт. Бул боюнча Эсенгул Ибраев атабыздын китебин окуп койсоңуздар да болот. Баягы чукуй берип, тырмай берип, тигил жак улусада уят жок дейт. Тырмай берип, тигил жагын тырмай берип, тырмактарың тыйпыл болуп бүтмөй болду. Тырмактарың тыйпыл болуп бүткөн соң сөөмөйүңдү даярдап турган кезиң деп аябай катып айткан. Ошол жанагы ар кимди басмырлап, басынтып, чукулагычтар жөнүндө сонундай ырсап менен келтирип койгон.
Эми кыргыз эли ырсап сүйгөн кишилерибиз ошол китептен карап окуп койсок болот. Кийинки суроо, мен сурайын деген, мен күйөөм менен ажырашкам. 1 жаштагы балам бар. Күйөөм каралашпайт. Муфтиятка кайрылсам болобу? Эми албетте болот, кайрылсаңыз. Же болбосо ошол эң жакшысы жолдошуңуздун өзүнө кайрылыңыз. Анан жолдошуңузга караштуу туугандарына кайрылыңыз. Ушул мына баласы бар, ушу баласын карасын деп. Албетте баланы карап, талим тарбиясын, жеп ичкенин, тамак ашын, кийим кечесин, келечекке болгон камкордук бүттүгү атанын мойнуна жүктөлгөн өзү. Ошол атасы караганга милдеттүү. Албетте муфтиятка кайрылсаңыз атайын фатвасын чыгарып берет, мөөрүн басып алсаңыз болот, мынакей деп. Бирок мен сизге кеңеш бере элем. Балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору, кайгырба деген сөз. Анан ошол дайым эле айтып келебиз, пайгамбарыбыздын өмүр баянын кайра окуңуз. Болгону муфтияттын мөөрү басылган. Муфтияттын мөөрү басылган канча түрү болсо пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө. Ар кандай ыкмада жазылган да, кээ бир мына дүйнөлүк илимге салыштырып айтылган кээ бир бар. Ошол доордо кылып, кандай болсо ошондой кылып чагылдырган жерлери бар. Ар бир пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө жазылган китептин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду алып, кайра окуп, анан дагы кеңешим сизге. Айша энебиз, Фатима энебиз жөнүндө дагы сонун китептер чыккан, Хадича энебиз жөнүндө кыпкыргызча. Ошону алып кайра окуп коюңуз. Анан адабий чыгарма китептерди окуп, тагыраак айтканда, өзүңүздү мыктылап, жогорку маданияттуу, илимдүү, билимдүү, даанакер бир энеге айландырып алсаңыз, эгерде чындап эле жолдошуңуз сизди чыдап кеткен болсо, ага да муктаж эмес, бир мыкты, бир тескерисинче адамдарга жардам бере турган, Хадича энебизге окшогон бир каражат жагынан да жардам бере турган энеге айланып калышыңыз толук ыктымал. Жолдошуңуз сиз менен ажырашып кеткенине өмүр бою өкүнсүн. Ага барып, мына муну кара, ана тигини кара деп кыйналбай эле. Сизге бул кеңеш катары. Анткени Кыргызстандын климатында Кудайга шүгүр, талдап барып туруп көнүнгөн жерге суу талдап барып эле сайып кое берсе эрте жазса, тиге турган малда. Өнү өсүп кете бере турган, кандай гана дан себилсе чыгып кете бере турган шартта жашаган элбиз. Кийинки суроо. Эгерде Куран окуп жаткан адам сажда аяты бар сүрөнү окуп алса, Куран окуган адам өзү эле сежде тилават да. Ошо сежде тилават намазын окуйбу же үйдө отурган адамдардын баары окуйбу? Жана даараты болушу шартпы сажда кылуу үчүн? Ооба, сежде тилават намазын окуш үчүн дааратты болуш шарт. Намазда эмнелер шарт кылынган? Ошолордун баардыгы шарт кылынган. Болгону кулак какпайсыз. Ниет кылдым, ошо сежде тилават намазын окууга деп көкүрөктөн ниет кыласыз. Кокус шайтан васвасага азгыра берген болсо, анда тил менен жардам берип, тил менен да сүйлөнүп, ниет кылып сүйлөнөсүз. Эмне үчүн? Бул көкүрөктөгү ниет, көкүрөк менен, жан дүйнө менен, көңүл менен ниет кылууга жардам болуш үчүн. Ошентип ниет кылып туруп кулак какпайсыз. Аллаху акбар деп туруп эле сеждеге кетесиз. Болду, ушу менен бүтөт. Намаздан чыгып кете бересиз. Угуп аткан адамдар эгерде канча адам укту? Айталы бир 20 адам отурса, 10 адам уккан болсо, сиз сежде тилават окуганда 10 адамга милдет болот. 20сы тең уккан болсо, 20сына тең милдет болот. Ошон үчүн мустахаб кимге? Куран окуп аткан адамга. Сежде аятына келгенде өз ичинен окуп коюп, өзү уга турган болду. Элге угузбай эле аттап туруп, кайра үнүн чыгарып кетти. Үнүн чыгарып окуп келатат да, мисалы. Окуп келатат, мисалы, Икра сүрөсүн. Фальядуу надия санадуу забания деп турган тигил жагына келгенде мен эмне кылам? Ичимен окуп коем. Мына мен өзүм окудум, өзүм уктум. Демек, мага сежде тилаватты окуу милдет болот, сиздерге милдет болбойт. Эмне үчүн? Кээ бириңиздердин дааратыңыздар болуп калат, дааратыңыз жок болуп калат, мен сиз суроо бергендей. Ошон үчүн адамдарды кыйналган адамдарды мындай кыйынчылыкка эмне кылбашыбыз керек? Дуушар кылбашыбыз керек. Кийинки суроо, тахажжуд намазынын ордуна каза намазды окуса, тахажжуд намазынын сообу берилеби? Негизи тахажжуд куфтан намаздан кийин окулат, түндө ибадат кылуу деген сөз да. Ибн Хаджар Аскалани Булугул Марам китебинде келет. Бул эми фазаил амал үчүн.
Эгерде мечитке киргенде тахиятул масжид окушуңуз керек го, мечит менен учурашуу намазын. Ошо кирип барып туруп кокус, багымдаттын казасы, же болбосо мурунку бир намаздарыңыз бар, каза намаздарыңыз. Ошолорду окуп койгон болсоңуз, тахиятул масжидтен да өтөт деген да, нафил намаздан. Анан эми бул жерде кескин айта албайбыз. Ооба түнгү тахажжудунда соон аласың деп. Эң негизгиси бул жерде каза намазыңыздын милдетинен кутулуп атасыз. Иншалла Алла Таала Карим зат, берешен зат, балким сизге түндөсү болсо дагы каза намаздарынан кутулду деп туруп, нафил намазын соон берип койушу толук ыктымал. Кийинки суроо. Жаман ойлорду көп ойлоном, аба жетпегенсип көп үшкүрөм, ыйлайм, самовнушение дейт, боло берем, өзүнчө кыжалат болуп ойлоно берем. Көкүрөгүм ысып турат. Бул адам өзүнөн өзү ааламды карап, өзүнөн өзү рахат алып жашаганды үйрөнүш керек да, шүгүрчүлүк менен мындай жакында. Алла Таала Кур'анда айтпайбы? Вашкурули, мага шүгүр келтиргиле, вала такфурун, фашкурули вала такфурун. Мага купурчулук кылбагыла деген аяттар бар, билесиздер. Ошондой эле Алла Таала мына тоолорду, күндөрдү жаратып атпайбы? Ошон үчүн баягы сүрөдө келип атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ey pendelerim, силер асманга карагыла, асманды кандай кылып көтөрүп койду, төөлөргө карагыла, төөлөрдү кандай кылып жаратып койду, канча чоң жаныбарлар, бул аябай чоң жаныбарлар. Бир бизге баш ийдирип койду. Тоолорду карагыла, жерлерди карагыла, кандай керемет кылып жаратып койгон. Ошон үчүн бир жерде тура бербей, жер суунун баарын кыдырып тургандагы жакшы. Ошон үчүн хадистерде келет, сапарга чыгып тургула, ден соолугуңар чың болот деп. Ошондуктан жер сууну бар кыдырып, адамдарды зыярат кылып, ошол жерде кимдеги бир оорулуу адамды зыярат кылса, ошол жерде мен райымымды табат деп атпайбы хадистерде. Ошон үчүн биз ооруп жаткан адамдарды, кыйналып аткан адамдарга биз эмне кылышыбыз керек? Каражат жагынан болсо дагы, эгер каражат жагынан болбосо, моралдык, көңүл көтөрүү, көңүл алуу ниетинде барып, учурашып алакал сурашып койсоңуз, анан өзүңүздү бош койбой, өзүңүзгө эмне жагат, кайсы кесип жагат, жоксо кайсы илим, кайсы өнөр жагат. Ошол илим менен, кесип менен, өнөр менен дайыма алектенсеңиз, жанагындай жаман ойлорго батканга, алар менен алаксып, ошолор менен кыжалат болгонго убактыңыз дагы калбай калат. Ошон үчүн жакшы чөйрө түзүшүңүз керек. Усман Родион айткандай, жакшы адамдар менен баарлашып отуруу бул артыкчылык, аларды ээрчүү парз болуп эсептелет дейт го. Ошон үчүн мыкты жакшы инсандарды, өнөр ээси болобу, бир илим ээси болобу, же болбосо бир пайдалуу иштер менен алектенген инсандар болобу, ошолор менен баарлашып, мамиле түзүп, акылдашып, ырыскы жугушат дегендей. Ошол менен баарлашсаңыз, Кудай буйрса жанагындай нерселер бар жоголот. Ошондой эле пайгамбар хадиси бар, жылмаюу садака деген. Дайыма жадырап жайнап, искусственный деп коет да, жасалма болсо да күлүп жайнап, өзүңүз кыйнап, көнөйүн деп. Адамдарды алдоо мааниде эмес, өзүңүздүн көңүлүңүздү өзүңүз көтөрөйүн деп, жадырап жайнап, күлүп жайнап, карап коюп, адамдар менен учурашканда да күлүп учурашып, жашооңузга, үйүңүзгө эмне жагат, ошондой шарттарды түзүп алып, отурган жериңизде, жаткан жериңизде, кийген кийимиңиз дагы жөнөкөй болсо да өзүңүзгө жаккандай кылып, шартта таза, тыкан болуп кийинип алсаңыз, ушу менен да жан дүйнөңүз эс алат. Бул боюнча дагы Нурмолла атабыз да мынтип айткан, хадисте айттык жылмаюу садака деп. Ушу жылмаюу садака дегенге ачыктама катары. Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамзатты жашарткан күлкү болот турбайбы деп. Дайыма күлүп жайнап жүргөн жакшы болот. Ошондо бирөө ушунчалык күлүп жайнап, жадырап жайнап, адамдарга жакшы мамиледе болуңуз, сизди капа кылып алгандан адамдар эмне болсун? Этияттансын. Эмне үчүн? Аларды сиз эч качан капа албай, дайыма бир жакшы сөзүңүздү, бир жакшы мамилеңизди арнап жүргөндүгүңүздөн. Мунун баары бирок бир гана Кудайдын ыраазылыгы үчүн деп. Кийинки суроо, идиштердин жугундусун, кирлердин жугундусун кирлердин суусун деп айтат. Мал ичсе болбойбу? Мал кирдин суусун өзү деле ичпейт мал. Идиштердикин берсе болот, ысырап болбош үчүн берип койсо болот. Кирдин суусун бербеш керек. Бул самын да.
самынды пласт нерсени берип алып кайра малды өзүбүз жешибиз мүмкүн. Ошондуктан кирдин суусун атайын адамдар, балдар заара кылып койбой турган бир жерди растап алып, эгер айылда болсо, казып коюп 1 метрдей кылып, анан ташты тозуп, анан кичинекей бир төккүч кылып алат. Азыр адамдар ошондой кылып өткөн. Ошо кандай эле пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай, дайыма бейшеп кыла турган, заара кыла турган бир жерди растап алгыла дейт го. Ошол сыяктуу кирдин суусун төгө турганда атайын бир жерди растап алыш керек. Бүгүнкү күндө заман технология өнүгүп кетпедиби? Септик мындайча айтканда. Ошондо да септикке кыскартма айтып кетели. Кухняныкы менен ашкананыкын кошпогон жакшы, кереги жок. Анткени ал жерде нандар бар, тамак аштардыкы кетип калышы мүмкүн арасында ит чыгып атканда. Ошону өзүнчө кылып койгон жакшы. Анан даараткана, кирдин суусу мейли алар кошо бир жака кете берсин. Кийинки суроо: Устаз, жеңем банкта кассир болуп иштейт, айлык акысы адалбы? Эми ал жерде акча которуу берүү болуп атпайбы? Ошондуктан аныкы болот, адал боло берет. Учпай чайыңызды ичип кете бересиз. Ал өзү бул кассир болгондо кандай? Акча которуу жана бул жактан тиги жакка которуу, ошолордун акчаларын эсептеп берет да бизге. Же болбосо бир акча алмаштырайын дейсиз, аны алмаштырып берет. Доллардыкын сомго, сомдукун долларга, рубльдикин теңгеге, теңгеникин рубльге дегендей. Ушундай кылып алмаштырып берет алар. Ошондо кызматтары көп кыскасы. Ошол ниетте иштеп атат ал. Сиз да барып беймарал үйүнө чайыңызды ичип, сыйын көрүп, акырын кете бересиз. Ассаламу алейкум. WhatsApp'тын профилине сүрөт койсо болобу? Мисалы, кара сөздөрдү, жаратылышты, жана башка ушул сыяктуу нерселерди. Сотканы колдонуп атасыз, башка кылып атасыз. Тоо, таш, жер, жаратылышты, бу бар, копия да булардын баары. Беймарал боло берет, кое бериңиз. Керек болсо, таасирдүү бир маанилүү сабак берген сөздөрдү коюп кое берсеңиз болот. Мисалы, бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деген сыяктуу сөздөр бар. Дайыма бир жерде хан эмессиң, бие эмессиң, өзүңдү адам болуп төрөлгөн соң, адам бойдон кетишиң керек деген маани чыгат ал жерде дагы. Ошол сыяктуу бир маани берген сөздөрдү жазып кое бериңиз. Пайгамбарыбыздын осуяттарынан жазып коюп кое бериңиз, кыска нуска. Колил хайра фаскут, сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, жакшы сөз сүйлөй албайсың, мучпа деген хадистер бар го. Ошолорду жазып койсо боло берет, эч нерсе болбойт. Дават болсун, бир адамдардын жан дүйнөсү бир ойгонуп калсын деген ниетте боло берет. Кийинки суроо: менин суроом бар эле, сүрөт тартса күнөө эмеспи? Албетте сүрөт тарткан болбойт. Бул боюнча пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын муттафакун алейх, имам Бухари, имам Муслим риваят кылган хадистер бар. Ман саввара суратан фит дунья кал, карабайсыздарбы? Куллифа ан янфаха фиха рух ва лейса бинафихин. Кимде ким атайын сүрөт сала турган болсо, сүрөт тартса деген жок, сүрөт салат го атайын мындай. Мындай копия эмес, атайын мындай сүрөттү мындай келтирип, расмдап коет, кол менен чийип, келтирип тарткан айтат. Экинчиден мындай кол менен жасаганды айтат. Мына хадисте ушундай келип атат. Митип жасап сүрөт сала турган болсо, кыямат күнү кана ушуга жан салчы деп буйрук берилет, мажбурланат. Анан жан саналбай жүдөйт деп. Ошондуктан сүрөт тарткан болбойт. Ал эми беркинде копия сүрөттөр бар го мындай. Буга алымдар эмне кылат? Эки топко бөлүнөт. Эми зарылчылык бул көлөкөдө сууга салып коюп койсоң ал кетип калат. Мына паспортко түшүп атабыз. Сүрөт болбойт дегендер YouTube'дан фильмдерди көрүп атат. Ошол көрүлүп аткан фильмдердин баардыгы эмне? Сүрөт. Ошо сүрөттү эле тездетип коет. Билесиздерби, Советтер Союзунда убагында атайын мурунку кинолордун немелери жанагындай пленкалары бөлүп сүрөт болуп кетет. Ошону эле тез айландырганда баягы сүрөттө тез кыймылдап, кыймылга келип, анан бизге эмне болот? Кино болуп чыгат. Мына ушулардын баары паспорттун чекесине сүрөт койгонго да болбойт, бүт баарын болбойт деп чыгышка туура келет анда. Ошол үчүн копия маселеси келгенде боло берет, бирок ысырап кылып, үйдүн баарын сүрөт кылып, дубалдын баарын сүрөт кылып чаптап алгандын кереги жок. Кийинки суроо: биз от жагабыз, кумганга суу коюп коем күндүзү. Ошо боло береби? Кээде оозу ачык бойдон калат да. Ошол сууга дарат алсам жарайбы? Албетте жарай берет. Оозу ачык болсо деле жарайт, бирок оозу жабык болгону жакшыраак. Эмне үчүн? Башка бир нерселер түшүп кетпеш үчүн. Негизинен оозу ачык болсо деле дарат алганга жарайт. Эң негизги нажас түшпөсө, булганыч нерсе түшпөсө болду. Анан кээ бир асты, кумгандын асты
булганып калат да дааратканага чейин кирет да десе, Римадул Qadri Tahirun деген эреже бар. Мухтасарул Каяда, Шарул Каяларда келет. Малдын тезеги бар го. Малдын тезегинин күлү от болуп күйгөндөн кийин эмне болуп калат? Күлгө айланат. Ошол күлү таза деген. Демек кумганын астына жабышкан нерсе от жагылып атпайбы? От аябай печке ысыганда жана жабышкан нерсе эмне болуп кетет? Күйүп кетет. Ошондуктан бул таза жарайт деген сөз. Эми азыр заман өнүгүп калды, колдон келсе беркинде жылытып эле колдонгон жакшы. Себеби дегенде анын үстүнө илгери билесиздер, калама, жупка дейбизби, чабаты дейбизби, ошондой нерселер жабылып анан бышырып жечүк. Кумганды эми колдон келсе ал жака колдонбой, беркинде жылуу чайнекке ысытып эле ошого чабыштырып колдонгон жакшыраак болот. Этияттык үчүн. Ассаламу алейкум. Тахажжуд намазы кечинде окуп жатсам болобу? Куфтандан кийин ниети 2 рекат тахажжуд намаз деп айтамбы? Толук түшүндүрүп берип коесузбу? Ва алейкум ассалам. Тахажжуд негизи кээ бир алымдар экиге бөлөт. Кыямул лейл, анан тахажжуд деп түнкү нафил намаздарды. Тахажжуд деген эмне десе, кээ бирлер айтат. Куфтан намазы бүтөрү менен окулган намазды айтабыз дейт. Куфтан намазы окулуп бүттү да, ошондон кийин окула туруп тахажжуд дейт. Кыямул лейл деген, кыямун деген туруу, фил лейли түндөсү деген сөз. Түндө ойгонуп туруу. Ошон үчүн ушул эң артыгы дейт. Уктап туруп анан ширин уйкуну бузуп түндүн 3-чү бөлүгүндө багамдат кире электе. Түндү 3кө бөлөсүз да, ошонун 3-чү бөлүгүндө туруп, кадимкидей 2 рекаттен баштап 4 рекат, 6 рекат, 8 рекат кылып нафил намаз окуп, окуган сүрөлөрүңүздү, ошо жаттаган сүрөлөрүңүздү ошо нафил намазга кошуп окуп, Куран окуп, андан кийин бата тилектерди жасасак аябай жакшы болот. Анан дагы кошумча айтып кетчү нерсе, кээ бирлери аябай өтө көп зикир чалат, бул абдан жакшы, нур үстүнө нур. Бирок тилекке каршы Куран окуганга ошончолук аракет кылбайт, үйрөнгөнгө. Эми ошончо убакытты кетиргенден көрөп, мисалы зикир чалыңыз. Астагфирлону мисалы 100 жолу айтыңыз, ла иляха иллаллаху балким теспеңиз менен 101 теспең менен 1000 жолу айтып коюңуз. Бирок аябай көп чалам деп Куранга болгон биз сиздин мээнетиңиз, аракетиңиз, күчүңүз калбай калат дагы. Натыйжада өмүр бою Куранды үйрөнбөй жүрө бергендер бар экен. Ошол болбойт да негизи. Зикир чалып коюңуз, баягы васаббихуху букрата ва асила деген аяттар бар го. Эртели кеч зикир чалып турулат. Эрте менен кечкиси намаздан кийинки зикирлер бар. Субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар деген. Ушуларды чалыңыз. Анан зикирдин эң негизи туу чокусу бул Куран болуп эсептелет. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Biz bunu zikirde çürdük, bu zikirde özü sakta olabız dep. Kur'an yani bu Kur'an'da çürdük, bu Kur'an'da özü sakta olabız dep. Oşun için bu Kur'an zikir katarı da kollanılat. Peygamber Muhammed Aleyhisselam hadiste aytkanday alif la mim özünçele ondan tam bolup kalbayt. Üçöөнү başka ondan 30 soğup berilet degen. Ошондуктан Куранды да үйрөнүп, эгерде кыйналып окуган болсоңуз дагы 2 эсе сооп болот. Ошон үчүн тамгаларды жаттап, ноолай 1 ай бою тамга жаттайын. Аябай эс тутумубуз алсыз болсо, 1 ай бою тамга жаттайлы. 2 ай бою бир жумада 1 жолу 2 жолу каттап да, азыр ар бир мечитте арабча билгендер көбөйүп калды, Кудайга шүгүр. Имамдан сурасаңыздар, ар бир имам мынул арабчаны жакшы билет, ушул үйрөтөт деп айтат. Начар үйрөткөнгө барып албаш керек. Себеби башында чала тамгаларды начар чыгарган абалда жаттап алсаңыз, кийин түздөй албай кыйналасыз. Анан ошол жерде бирөөнү кармап алып, арабча тамганы жаттаңыз, окуганды үйрөнүңүз, анан эрте менен кечинде Куран окуп турсаңыз кандай рахат. Мисалы эрте менен туруп алып, Ясинди окуңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم деп мисалы 7 мубин 3 парагын тең окуп, кечинде куфтанда табаракты окуңуз. Табарак, бисмиллахир-рахманир-рахим. Табаракаллази биядихил мулку ва хува ала кулли шайин кадир. Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Мисалы Куранды ачып алып, окуп отурсаңыз кандай рахат бул. Адамдын жан дүйнөсү эс алат. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, 2ден, 3дөн, 4дөн балалы болуп, балдарыбызды ба тиричилик андай мындай деп отуруп, үйлөрүндө жалгыз калып калган аталар, жалгыз калган энелер бар. Ошон үчүн кайсы бир эне айткан экен го, мени жалгыз таштап атасыңар, бир күн келет силер дагы өзүңөр жалгыз каласыңар деп. Ошо каалайбызбы, каалабайбызбы, карыган кезде
үйдө зикир чалып отурганга туура келет экен. Ошондой сүйлөшөйүн десеңиз тең түшүңүз калбай калат экен 80-90 караганда. Ошондо бизди жалгызсыратпай, зериктирбей, жан дүйнөбүзгө рухубузга дем берип тура турган Куран деген болот бул. Жаш кезибизде үйрөнүп алсак, ташка мөөр баскандай калып калат экен дагы. Ушунчалык жыргап, мемиреп, ажылыкка барганда дагы Куран окуйсуз. Ушунчалык жан дүйнөңүз эс алып, жыргап, жана жогоруда дабыр эжекебиз суроо бербеди, жан дүйнөм кысылат деп. Ошо дабыр кеңешибиз, арабча Куран окуганды үйрөнүп алып окусаңыз, Кудайым буйруса, ушунчалык кенен болосуз. Ааламдын ичине батпай аткан адам, ааламды мен ичиме батырып алсам керек дей тургандай бир сезимге келесиз. Анан муракаба зикир деп коет, эртели кеч зикир чалып турган жакшы мындай отуруп алып, истигфар айтып, астагфирулла, 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 астагфирулла деп баягыда азыр теспелер чыгып калган азыр. Мындай чала бересиз, бул жагына номер эсептеле берет, бул жагына мынтип тарта бересиз. Ушундай теспелер чыгып калды азыр. Ошентип зикир чалып, адам эмне кылыш керек? Жан дүйнөсүн эс алыш керек. Кудайым буйруса, кийинки жолугушууда көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.